Достор, мынакей биз азыр Шумкар айыл өкмөтүндөбүз. Ушул жерде бүгүн эле жаңы эле 1 саат болуп тур ачылышын болгонуна. Фейсбуктан көрүп калдык, жолдон келип атат. Биз менин алдымда азыр ушу Шумкар айылдык кеңешинин төрагасы Алтынбек мырза отурат. Айтсаңыз, мына ушул биринчиден имаратыңыздар кут болсун. Анан ушул эмненин негизинде салынды, анан жалпы ушул курулуш боюнча айтып берсеңиз. Мен Боркеев Алтынбек Беренбекович, Шумкар айыл кеңешинин төрагасы болом. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй ушу жаңы имаратыбыздын ачылышы азем болуп атат. Бул жерде 100 метр аралыкта эски имаратыбыз болчу айыл өкмөтүнүн. Ал жер 63-жылы салынган экен кеңсебиз. Анан 2020-жылы капиталдык ремонттон өткөн. Ал кеңсебиз азыр АТРден кийин тиешелүү адистерибиздин баары батпай кар болуп атат. Биринчиден, экинчиден мундуураак сырыш жерде бул салынган экен убагында. Талапка жооп бербейт эми, 21-жылдын талабыначы. Ошонун негизинде ушу жаңы имарат салалы деп чечимди ушу депутаттар толук чыгарып, 24-жылы, анан 25-жылы мынакей өзүңүздөр көргөндөй пайдаланууга берип атабыз. Бул имараттын баасы сиздерге шынында айта кетейин, 58 миллион сом болду. Жалпы 600 чарчы квадрат, 600 метр болду, квадрат метр. Биринчи кабаты өзүңүздөр көргөндөй өзүбүздүн айыл өкмөттүн кызматкерлери, анан кийин айыл банк бир жагында, сол жагында филиалы болуп атат. Кассаль эмес, только филиалы. Күнбатыш жагында ЦОМ, калкты тейлөө борбору, почта кызматкерлери ушул жерде элге кызмат кылышат. Экинчи этажын болсо көрдүңүздөр, өзүбүздүн сессия өтө турган жана башка конференция залыбыз бар, чоң зал. Айыл өкмөттүн башчысынын кеңсеси, бул биздин айыл кеңешинин төрагасынын кеңсеси жана башкы эсепчи, айыл өкмөттүн жооптуу катчысы жана башка адистердин баардыгына бирден кеңсе жетип, ошо өзүңүздөр көрүп тургандай жалпы заманбап кеңсеге бүгүн кирип отурабыз. Жакшы, кут болсун. Рахмат. Бизге да жоксун дейли, биз дагы мынакей Карабур айылдык кеңешинин депутаттары, бул жакта мына Баястан мырза, төрагабыз бар Алтынбек, Максат аке отурат. Жакшы, ийгилик болсун. Имаратыңыздар кут болсун. Көпкө кызмат кылсын, эл үчүн кызмат кыла бериңиздер. Чоң рахмат. Тааныштырып жүрөсүз өзүңүз, төрага катары бүт ушул имараттын баардыгын тааныштырыңыздар. Ийгилик болсун. Биз дагы мына жаш иштер жайылталы деген максатта дайым видео тартам го достор. Жалпы Шумкар айыл өкмөтүнүн ушу имаратыңыздар менен куттуктайбыз. Ийгилик болсун. Бул жерде жалпы калктын саны канча Шумкар уяда? Калктын саны азыр 6 ай АТРден кийин 12 миңге жакын калкыбыз бар. Мынакей Талдыбулактан баштап Чоңтойго чейин. Жергиликтүү бюджет? Жергиликтүү бюджет быйыл бюджетибизде Кыргызстан боюнча эң көп бекиткен биздин ушу Шумкар айыл аймагы болду. 360 миллион сомго 2025-жылы бюджетибизди бекиттик. Жакшы, жакшы. Сонун ийгилик болсун туугандар. Башка дагы ошо Кыргызстан боюнча ушундай бир айылдарда дагы ушундай имараттар салынып, бир жакшы иштер боло берсин, өлкөбүздө өнүгүү боло берсин. Эң сонун. Жаш иштер жайылтып өрөлү туугандар. Ассаламу алейкум.